Eskirген bir kvartirada кедейлер жашайт. Күндөрдүн биринде ушул адамдарга үй аксакал келет. Анан кыргыз киргиле, үйгө кириңиздер дейбиз да дайыма. Үйгө киргиле десе, баягы аксакалдар айтат. Менин атым Ынтымак. Онун аты Байлык. Онун аты ийгилик. Үчөөбүздүн бирөөбүз гана киришибиз керек үйгө. Конок бол десең, бирөөбүз конок бололу дейт. Дегенде баягы үйдө отургандар өз алдынча кеңешип алалы. Үйүнө кирет, кеңешет, ары чөйөт, бери чөйөт. Анан балдар айтат. Биз дайыма уруш талаштан тажадык. Дайыма урушабыз, талашабыз. Бизге анчалык байлыктын деле кереги жок. Биз ушул ынтымактуу жашайлычы. Ынтымак болсо эле болду бизге. Ушу эскирген тамда деле жашай беребиз. Анан ары ойлонуп, бери ойлонуп, чын эле дейт. Акчаң бар болсо, ийгилигиң болсо, бирок адамдык касиетиң жок болсо, үйдө бир ынтымак болбосо, эмне кылабыз? Андан көрө ынтымакты чакыралым деп сыртка чыгып, ынтымак ким дейт? Ынтымак мен дейт. Кириңиз үйгө дейт. Сизди алалычы биз дейт. Биздин үйгө сиз жетишпей жатасыз десе, жанагы эки аксакал кошо келет. Анан айтат, силер жана бирөөбүз эле киребиз дебедиңер беле? Ошондо айтат, эгерде ийгиликти жана байлыкты чакырсаң, бири-бирден жалгыздан кирмекпиз. Бирок ынтымак бар жерде биз сөзсүз түрдө болобуз дейт. Ошентип жанагылар үйгө кирет. Үчөө тең үйгө кирет. Жакын арада бай болот. Ийгиликтери келет. Баары жакшы болот. Ошол жаман танда квартирада жашаган мен элем бир мезгил. Чындап чаң көңүлгөн жерде уруш талаш көп болуп жүрдү. Бирок качан түшүнүк пайда болгондо жашооңузда жакшылык жана өзгөрүүлөр болду. А сиздин үйүңүздө эмне жетпей жатат? Жакшылап ойлонуп карап көрүңүз. Эгерде ынтымак жетпей жаткан болсо, анда байлык да, ийгилик да келбейт. Эң негизги маселе түшүнүү жана ынтымакты биринчи орунга коюңуз. Ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылбайт.